Бозо бул Кыргыздын байыртадан келе жаткан дандан жасалчу улуттук суусундуктардын бири. Аны ичкен адамдын иммунитети көтөрүлүп, аз кандуулукка чоң жардамын тийгизген. Супер KG порталы Нооруз майрамын утурлай аталган суусундуктун сырларын билүү үчүн 9 жылдан бери бозо салып жүргөн Гүлбарчын Карабаевага кайрылдык. Бозону 2005-жылдан бери салып калдым. 2004-жылыма балдарым төрөлгөндө кан ас болду. Ушу кыргыз тилинде тамагы бозо салып берсеңер деп көптөр айтат да. Биринчи үйрөнө албай айылдан өзүм бозо ичип айылда чыгып бозо салганын көрбөптүрмүн. Апаман сурап, анан кайненемен сурап, анан үйрөндүм. Бу жүгөрү бозо сатып бичтик 1 жыл. Бирок каны анча көтөрүлгөн жок да балдардыкычы. Кубаты аз болот, таруу кошуш керек деп. Анан ошондон кийин мен тең таруу, тең жүгөрү кылып салып калдым да. Түйшүгү көп да. Биринчи мисалы моеде азыр 3 кг жүгөрү, 3 кг таруда. Биринчи мен тарууну жууп алам. Мен таруу баа кирди. Тарууну тазалап жууп алгандан кийин буга жүгөрүнү салып, жүгөрү майда да, муну жуусаң вообще аябай эме болуп кетет да. Мына азыр жууп эметтик, мен буга суу ысытып алган сууга ачыткы куям мен. Мына ушуга мен ушул 200 грамм бирчини ушундай мол кружка менен коем да. Эми ушундан бир 15 литр бозо чыгат, 20 литр. Жана биз камырды жууруп атпайбызбы? Суу куюп алыпчы. Кол күйбөгүдөй кылып алып эле анан. Бул түнү менен ачыйт. Аралаштырып, анан жаап коем. Азыр мына эмесине келсе болду. Эми коюлуун ар ким ар кандай да, кээ бирлер өтө коюучулайт. Биздин үй жылуу да. Бул өзү эле ачыйт. Эч кандай жабуу колдонбой элечи. Айыл жеринде биз бала кезде апам суукта сыртын минтип жаап жылуулачу эле. Мына тиги шак ачыды да. Кече чылаган шагыбыз ачыды, азыр мен газды коюп алып, анан кастрюлем бар. Эми 1 кашык май салдым, бuyakачы бул азыр эрийт. Май, соң май. Бул эме малдын майы да. Койдун ич майы, уйдун ич майы. Анан буга мына могу орто пиала менен көскөрөк un кошом. Анан муну жана биз курма чайга куруйбузбу? Ошол сыяктуу кылып куруйм да, кызартып. Мына буга суу куям. Азыр биринчи ундун эмеси эметсин, бир эме суу куям да. 3 кг таруу, 3 кг эмеге жүгөрү шак. Ошого могу кастрюль менен мен 3 суу куям. 24 литр суу куям да. Мен бул суу кайнагычакты үстүн жаап коюп коем. Суу кайнап чыгат, аябай шарактап. Анан шакты салгандан кийин тынбай аралаштырам. Жанынан чыкпай, бул түбүн аябай баттартат да, таруу жүгөрү коюу да. Анан тынбай аралаштырам, анан баягы шак өзү үстүнө минтип боркулдап кайнап чыгат. Жана биз буламып бышырганда эле минтип эметет го. Анан ошондон кийин бул газды минтип эмесин азайтып, биз күрүчтү демдеп, тамакты демдегенде азыраак кылып үстүнө кайнап чыкты. Эми бул кайнабаса да түйүнө кайнабаган нерсе түйүнө баттартат да, үстүнө чыгып боркулдап кайнап туруш керек да. Азайтып коюп, ошондон кийин 1,5 саат кайнатам. Андан соң даяр болгон шактын үстүнө угутту салып, кайра түнү менен ачытууга коюлат. Бозону күчүнө келтирген ушул угут экен да. Мен деле ошо бозо салганын билдим. Анан ушул бозонун күчүн, жумшактыгын угут чечет да. Күчтүү кылып салышат экен, орточо кылып, жумшак кылып. Мен бир эле ошо балдарга өзү ичкенге карата бир эле салам. Мен билбейм, эми көз болжол менен 100-150 грамм угутту буудайдан жасайт да. Буудайдан ба бизде айылда мондай чараларга буудайды коюп, ага суу куюп, анан буудайга суу куюп, анан аябай сиңип калат да буудайчы. Анан жана аппак болуп өнүп чыгат. Өнүп чыгып, анан аябай тарам болуп күчүнө кирип алчы. Анан баягы буудайды кайра жайып, тасмалдын үстүнөчү. Тасмал же болбосо тиги чүпүрөк жана супаралар бар го, камыр жайган. Ошондойго жай, анан же кээ бирлер аны нын боюнча мясорубкадан өткөрөт. Биз болсо мындай жаргычакка тартышты да айылданчы. Бозону биринчи күнү ачытып, экинчи күнү кайнатып, үчүнчү күн дегенде даяр болгон аталаны сүзүп алабыз. Бул чайнекке сууну кайнатып, муздатып коем да. Что эме чийки суу кошпош үчүнчү. Могу бозо сүзгөн баштыктын дайыма таза жууп туруш керек да. Мисалы атала калып калса, бул аябай жанагы ундай эле эме да. Муну акталап атам. Мындан кийин анан эме болуп атканда тогун бөлөм да. Мына ушинтип көп эмгекти талап кылган бозо да даяр болду.